Өлкөдөгү орчундуу окуяларга токтолуп, студияда Алмагүл Эркебай кызы кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алгаш чыгарылыштан кыскача түрмөк. Рак менен ооруган баласын айыктырып берем деп февраль айында $5500 алып из жашырып кеткен. Июнь окуясына айыпталгандар кармалып бүтө элек, бир айыпталуучу 13 жылдан кийин кармалды. Трактың апки деп шылтолуп чакырып, муунтуп, башын балта менен чаап, Өзбекстанга сууга салып туруп, ошояктан келген бала. Кыргызстан коңшу өлкөлөргө суу ресурсун сатуусу керек. Коңшу өлкөлөргө агып чыгып кетип жаткан суу үчүн акалуу сунушталды. Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен эң ириде ошол суу баасына болгон саясатты жүргүзүүдө эң ири ички бир чарбалык мындай башкарууну колго алышыбыз керек да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Жакынкы күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорундагы ашууларда жолдордо көч күтүшүү кооптулугу бар. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын жооптуу кызмат адамдарына кылмыш иши козголду. Бул туурасында башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Башкы көзөмөл органы тарабынан текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада номер 32 жол тейлөө ишканасына караштуу Кемин районундагы Жел-арык битум базасына 2022 жылы 4551 тонна битум келип түшкөн. Андан соң 4100 тонна Кыргыз автожолго караштуу жол тейлөө ишканаларына таратылган. Бирок 300 тонна битум белгисиз себептер менен жок кылынгандыгы аныкталган. Аталган ишканалардын жооптуу адамдары кызмат абалынан пайдаланып, жеке кызыкчылыгын көздөп мамлекетке 17.333.000 сомдук зыян келтиришкен деп айтылат маалыматта. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 210 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же курутуу жана 245 беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануусу менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Чүй облусунун тургуну чет элдик жаран рак менен ооруган баласын айыктырып берем деп февраль айында $5500 алып из жашырып кеткендигин айтып, милицияга кайрылган. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Арызданган адам анын кошумча акча талап кылгандыгын да айткан. Милиция иликтей келгенде кылмышка шектүүнүн эч кандай медициналык билими жок болуп чыккан. Текшерүү учурунда өзүн ситтик деп атаган 41 жаштагы чет элдик жаран медициналык эч кандай билими жана тиешелүү документтерисиз мөөнөтү өтүп кеткен дарылар менен дарылап келген деп айтылган милициянын маалыматында. Аталган фактыны Ала Мүдүн райондук милициясы каттаган. Кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык жана 152 беренеси мыйзамсыз дарылоо иши менен иш козголуп, жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык убактылуу кармоо жайына киргизилген. Милициядан учурда тергөө иштери уланып жаткандыгын айтышты. Июнь окуясын уюштургандардын бири катары Караматхан Абдуллаева 13 жылдан кийин кармалды. Ага 2010 жылдагы Ош окуяларына байланыштуу издөө жарыяланып келген. Дегенмен каргашалуу кууганы жасагандар азыр да эркиндикте. Мындан улам куугалаңдын жабырлануучулары алар тарых алдында жооп бериши керек деп эсептешет. Буга чейин президент Садыр Жапаров атайын кызматка июнь окуясындагы материалдарды кайра иликтөөнү тапшырган эле. Кененирээк алдыңкы сюжетте сөз болот. Июнь окуясына айыпталгандар кармалып бүтө элек. Каргашалуу күндү уюштургандардын бири 13 жылдан кийин кармалды. Ал Караматхан Абдуллаева аттуу өзбек улутундагы жаран. Ал учурда Абдуллаева 2010 жылга чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптуу катчысы болуп турган. Шаардык милиция айыпталуучуну УКМК менен бирге жүргүзүлгөн аракет менен кармаган. Учурда убактылуу кармоочу жайда Абдуллаева 2014 жылы сыртынан 16 жылга соттолгон. Оперативдик иш-чаралардын натыйжасында 2013 жылдагы июнь куугалаңына тиешеси бар адамдардын бири, негизги фигуранттардын бири катары издөөдө жүргөн Абдуллаева Караматхан кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына алып кирилген.
Кече күнү ал Жалал Абад шаарындагы атайын аялдардын тергөө изоляторуна жөнөтүлгөн. Каргашалуу окуядан Ош шаарынын тургуну Бурма Ашырова да улунан ажыраган. Канча убакыт өтпөсүн күнөөлөрдү жоопко тартуу талабы менен жашап келет. Мен 21 жаштагы уулумду жоготконмун. Үйлөнгөн да эмес, 3-курста окуйт эле. Аны апкел ошо Кыргыз Өзбек университетинде болчу. Практиканы алып кетип шылталып чакырып, муунтуп, башын балта менен чаап, Өзбекстанга сууга салып бериптир. Ошо жактан келген бала. Кана эми же өлтүргөн адам табылбайт. Ошонон бери кана эмне болот экен деп алапайыбызды таппай бири-бирибизге барып өлгүдөй болуп атабыз. Ушуларды мыйзам алдында жоопко тартылсын. Ушулар менен кошо болгон адамдар да кошо тартылсын. Ар кимисин ар жака элчи бүлчү кылып айта бербей. Ошону биз тартылышына каалайбыз баарыбыз. Эгерде соту болсо, тергөөсү болсо, ар бир тергөөдө, ар бир сотко катышканга жарайбыз. Ош окуясына байланыштуу дагы 23 адамга издөө жарыяланган. 2 жыл мурда президент Садыр Жапаров тергөөнү кайрадан жандантуу тапшырмасын берген. Анын негизинде 20 саясатчы суралган. Арасында 2010 жылы өлкөнү жетектеген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да бар. Президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дагы бул иштин алкагында сурак берген. Буларга ушу терең маани берип, кече Караматхан Абдуллаева кармалды дегенде биз дагы сүйүндүк. Ошол Расила кармалыптыр. Кармалсын, бирок ошону чыгарып бербесин. Ошолор жооп берсин. Ошол жооп бергенде калганы дагы жооп берет. Булар эл алдында, ушу калып калган балдары алдында, журт алдында, Кыргызстандын эли үчүн жооп бериш керек булар. Кандай кан төгүлдү? Канчалаган балдарыбыз кетти. Мисалы менин балам ошондо Баткен согушуна катышып кетип, мына экинчи жолку согушта мынакей жок болуп кетип атат. Кандуу окуянын чоо жайы, келип чыгуу себептери, кесепеттерин бир нече комиссиялар иликтеп өз корутундусун жарыялаган. Эксперттер бул окуяга саясий жана укуктук баа берилиши керек дешет. Алар экинчи ушундай Кыргызстанда сепаратисттер баш көтөрбөй тургандай жагдай түзүш керек да. Сөзсүз түрдө тарыхый укуктук баа берилиш керек. Антпесе дагы Кудай сактасын да бир топ жылдан кийин эле кайрадан башкалар баш көтөрүшү мүмкүн. Бул эми мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн, келечеги үчүн, ынтымак үчүн зарыл нерсе. Күнөөлүүлөрдү жердин жеттигинен болсо да таап, себеби булардын айынан мына азыркы күнгө чейин түштүктө айрыкча Ош шаарында мына Өзбек менен Кыргыздын ортосундагы мамилеге чоң жарака кеткен. Бул жарака мындан ары жараканын мындай бүтөөнүн жолу, жараканы жок кылуунун жолу сөзсүз ушул күнөөлүүлөрдү таап, алар тиешелүү жазасын алыш керек. 2011 жылы Абдыганы Эркебаев башында турган улуттук комиссияда коогалаң боюнча иликтөө жүргүзгөн. Анда куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөр кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген корутунду чыгарган. Кадыржан Батыров 2018 жылы 4 декабрда Украинанын Одесса облусунда көз жумган. Оштогу кандуу калабада 446 адам каза болуп, 2000ге чукулу ар кандай деңгээлде жаратылган. Алмагүл Эркебай-кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 24 апрелдеги жыйынында санарип өнүктүрүү министринин орун басары Жазгүл Кийизбаева Кыргызстанга келип кеткен өзбек жарандары тууралуу маалымат берди. Анда былтыр 60 күнгө каттоого тургандардын саны 220 миңден ашканын айтты. Өзбекстандын жарандары чет өлкөлүктөр Кыргызстанга келгенден кийин 5 күндүн ичинде 60 күнгө каттоого турушу керек. Былтыр калкты каттоо департаментинде 220 миңден ашуун өзбек жараны катталган. Быйылкы жылдын алгачкы 3 айында биринчи кварталында 53 миң өзбекстандык катталды, деди Кийизбаева. Кыргызстанга өзбек жарандары көп учурда курулушта иштегени келет. Былтыр жыл аягында санарип өнүктүрүү министрлиги Өзбекстан менен Азербайжандын жарандарын Кыргызстанда 1 айга чейин каттоосуз жүрүүгө уруксат берген токтомдун долбоорун коомдук талкууга чыгарган.
Президент Садыр Жапаров Россия лидери Владимир Путинден чакыруусу менен ушул жылдын 8 майында расмий сапар менен Россияга барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Сапардын алкагында Садыр Жапаров менен Владимир Путиндин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү пландалып жатканы маалым болду. Өлкө лидерлери эки жана көп тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди, ошондой эле өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат. Ошондой эле Россиянын башка саясий өкүлдөрү менен жолугушуулар пландаштырылууда. 2023 жылдын 9 майында Москва шаарында мамлекет башчы ардактуу конок катары жеңиш парадына катышат деген Азымбакиев. Камбарата эки ГЭС-ин куруу үчүн жарыяланган тендерге 5 компания документ тапшырды. Бул туурасында энергетика министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык документтерди кабыл алуу 12 апрелде аяктаган. Учурда тендерге катышкан компаниялардын талаптарга дал келүүсүн изилдөө жана сунуштаган долбоорун балоо иштери жүрүп жатат. Жеңүүчү 2 айдын ичинде аныкталат. Министрлик сырттан кийлигишүү жана башка терс жагдайларга жол бербөө үчүн конкурс бүткөнгө чейин катышуучу ишканалар тууралуу маалымат берилбей турганын белгиледи. Канчасы жергиликтүү же чет өлкөлүк компания экендиги да айтылган жок. План боюнча Камбарата эки ГЭС ар бири 120 мегаваттык 3 гидроагрегат орнотууга ылайыкталган. Учурда бирөө гана иштеп жатат, экинчисин ишке киргизүүгө Евразия өнүктүрүү банкы каражат бөлөт. Бирок үчүнчү агрегаты Камбарата 1 ГЭСин иштетип баштагандан кийин гана коюуга болот. Кыргызстан коңшу өлкөлөргө суу ресурсун сатуусу керек. Коңшу өлкөлөргө агып чыгып кетип жаткан суу үчүн акалуу сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков тармактык комитеттин жыйынында ресурстарды бөлүштүрүү тууралуу пикири менен бөлүштү. Энергетика министрлиги пикирди кубаттап, ошол эле учурда коңшу өлкөлөрдөн канча электр энергиясын алсак, ошол көлөмдө гана суу өтөрүн белгиледи. Эксперттер алдыңкы 100 жылдыкта суу эң маанилүү ресурска айланарын айтып келишет. Кыргызстан бул мүмкүнчүлүктөн кантип пайдаланса болот, кийинки материалда сөз болот. Кыргызстандан коңшу өлкөлөргө агып кетип жаткан суу үчүн акы алуусу сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков коңшу өлкөлөргө суу маанилүү ресурс экенин түшүндүрүп, агып чыгып кетип жаткан суу үчүн акы алып туруу керектигин айтты. Депутат газ, электр энергиясы дагы ресурс экенин, өлкө аны коңшулардан сатып алып жатканын мисал келтирди жана суу дагы өзүнчө ресурс экенин белгиледи. Анан ушул топтолгон сууну берип, суу негизинде биз электроэнергияны чыгарып атабыз. Анан кийин башка мамлекеттерибизге, кошуналарыбызга берилген сакталган суу үчүн биз акчаны алып атабызбы? Бул же ресурс өзүнчө, туурабы? Бул азыр биз дагы ошол маселени Дүйнөлүк банкта ушул суу бөлүштүрүү боюнча маселе көтөрүлдү. Ошол жерде дагы Дүйнөлүк банктын өзүнүн позициясы сууга акча төлөш керек деген. Өзүбүздүн эле Кыргызстандан чыккан электроэнергиянын көлөмүндөгү сууну эле берип атат. Энергетика министри жыйында Кыргызстан коңшуларга кеткен суу үчүн акы алынбастыгын айтып жооп берди. Ошондой эле Кыргызстан Казакстандан канча электр энергиясын сатып алса, ошого ылайык гана суу өткөрөрү айтылды. Министр Дүйнөлүк банктын пикири боюнча дагы суу сатылышы керек экенин билдирди. Бул боюнча макулдашуулар болот деп кошумчалады. Негизи ушул сүйлөшүүлөр бир нече жыл мурун башталган. Сөзсүз түрдө албетте башка мамлекеттер эме каршы болот. Бирок газ, мунайзатты биз сатып алып атабыз. Алар акчаны салып чыгарып атат, анан кийин сатышат. Айтып атат, бул ресурстар. Суу деле, суу биз топтоп атабыз, сактап атабыз. Кышында сактап, анан кийин тиешелүү поливной эме убагында мезгилде биз аларга берип атабыз. Ушуну эме мындай жүйөлүү далил катары келтирип, аларга талап койбойлубу? Тиешелүү келишимди түзбөйлүбү?
Деген менен эл өкүлү министрдин жообуна ынанган жок. Анткени Кыргызстанда сууну коңшу өлкөлөргө сатуу сунушу бир канча жылдардан бери айтылып, бирок ишке ашпай келет. Дүйнөлүк тажрыйбада сууну товар катары сатуу деген маселе жок. Бир гана бөтөлкөгө куюлган дүкөндөрдө сатылган суу өнөр жайда өндүрүлгөнү үчүн баага ээ болуп жатат. Анткен менен дүйнөлүк тажрыйбада сууну топтоп жакшынакай жеткизип берген мамлекеттердин баарында чыгымдарын кайра толтуруу тажрыйбасы бар. Дүйнөдө бир топ мамлекеттер, ошол айталына Канада менен эң үлкөн Америка Кошмо Штаттары, Канадага ошол ичимдик суу, жанагы суга чыгуу үчүн, чарбалык керектөө үчүн сууларга кадыресе эле илгертен эле баа коюп, өз ара мындай алакаларын бир жакшына жүргүзүп келатат да. Борбор Азияда Кыргызстан менен Тажикстан суу башында турган өлкөлөр. Суу сатуу маселесин аталган өлкөлөр колдогон менен буга коңшулар Казакстан менен Өзбекстан караманча каршы. Эксперттер элдин саны кескин өсүп жаткандыгына байланыштуу алдыңкы 100 жылдыкта азык-түлүк коопсуздугун чечүү жана суу ресурстарын жеткиликтүү берүү өтө чоң маселеге айланарын айтып келишет. Тилекке каршы эмне кылабыз, биз сууну токтотуп кое албайт экенбиз. Кыргызстан өзүнүн аймагында пайда болгон ошол мөңгүдөн баштап, булактардан баштап, тоо башынан пайда болгон суулардын болгону 13%-ын гана пайдалануу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Чарбаага, таза суу катары, мына өндүрүшкө, мына ошону гана башкара алабыз. Калганын тосуп, бир мындай гидротехникалык бир курулмаларды, суу сактагычтарын коруп, жаңы каналдарды 30 жыл ичинде биз курганыбыз жок да. Ошондуктан азыр деле бир айласыз суубуз чыгып кетип атат. Суу чыгып кетип аткан сууну керек болсо токтотуп ал десе дагы, бербесең токтотуп алса кантип токтотмокпуз да. Ошон үчүн Кыргызстан коңшу өлкөлөр менен эң ириде ошол суу баасына болгон саясатты жүргүзүүдө эң ири ички бир чарбалык мындай башкарууну колго алышыбыз керек да. Мына мен айтып атпайм, бир канал курулбаса, бир чоң, бир суу сактагыч курулбаса, чакан кестер, башкаларды эми аракеттерибиз болуп атат. Болгону ошол Камбарата 2 кести гана курганыбыз болбосо, 30 жыл эгемендиктин ичинде бир оозубуз толтура сууну башкаруунун моундай бир жакшы саясатын жүргүзө алдык деп айта албайбыз. Окумуштуулардын айтымында Кыргызстан сууну газ, электр энергиясы сыяктуу товар катары сатууга мезгил келди. Муну коңшулар дагы туура түшүнүү менен кабыл алышы керек дейт эксперттер. 10 жыл мурда Кыргызстандагы дарыялар аркылуу 50 миллиард куб метр суу коңшуларга агып өтөөрү, ал эми өлкө өзү 10 миллиард куб метр сууну гана пайдаланары эсептелип чыккан. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Мамлекеттин Баткендеги үйлөрдү куруп жаткан курулушчулардан карызы жок, мындай маңыздагы билдирүүнү президенттик администрациядан билдиришти. Казынадан башкы подрядчы компанияга каражаттын 90% которулган, калган 10% курулуштардын сапаты текшерилгенден кийин төлөнөрү киришимде белгиленген. Буга чейин 300 адам 30 миллион сомдук акысын бир нече айдан бери ала албай жатканын айтып, президентке кайрылышкан болчу. Бул окуя чынында компания жетекчиси менен жумушчулардын ортосундагы пикир келишпестик экени маалым болду. Баткендеги үйлөрдүн курулушу боюнча мамлекет тендерден уткан компанияга келишим боюнча каражаттын 90%-ын төлөп берген. Калган 10% курулуштар бүтүп, сапаты текшерилгенден кийин которулат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков Facebook баракчасына видео жарыялады. Анда акчасын ала албай президентке кайрылган курулушчуларды кабыл алып бир пикирге келгени жазылган. 33 субподрядчы компания бар. 32 компания алган турак жайларды бүтүрүп ээлерине тапшырды. Азыр аягына чыкпай аткан ошо алмалуу доор курулуш компаниясы тарабынан субподрядчы үйлөр аягына чыга элек. Доор курулуш компания менен анын кызматчылары, жумушчулардын ортосунда да келишпестик болду. Мына бүгүн ошол элге дагы ачыктап түшүндүрүп коелу дедик. Мамлекет бүт каражатты, акчаны доор курулуш компаниясына берген. Ал эми доор курулуш субподрядчы компания менен жумушчулардын ортосунда түшүнбөстүк болуп, бул коомчулукка чейин чыкты. Ошону тактап коелу.
Белгилей кетсек, өткөн жумада 300 адам 30 миллион сомдук акысын бир нече айдан бери ала албай жатканын айтып, президентке кайрылышкан. Алар субподрядчы компаниянын жумушчулары экени маалым болду. Мында компания жетекчиси менен курулушчулардын ортосунда пикир келишпестик орун алган. Маселеге чекит коюлуп, алар курулуштарды 15 күндүн ичинде бүтүрүп бермей болушту. Arada kişine kırsık olup kettiler. Men telefonum men yok bolgondan bular kişine düşünbeslik olup ketти de men oylop turda nары beri aldap ketти андайдай деп. Бүгүнкү күндө азыр акчаны бүгүн толук aldı, уже çalıp Bakken azır video звонок кылып акчаны толук берди. Менин представительдерим барган, буюрса көп болса ең арты bir 15 gün varsa gerek. 15 gün. Ең арты. Aldı уже 2 gün 3 günden keyin уже bular бүтүрөөлөр койгон ошол акчаны эле күтүп ишти токтотуп коюшкан экен. Бүгүн балдарыбыздын акчаларын таратып беребиз. Эми иш уланып ошо менен Batkent областындагы Капчак районундагы үйлөрдү толук бүтүрүп тапшырып беребиз. Баткенде талкаланган 418 үйдү курууга республикалык бюджеттен 1,3 миллиард сом бөлүнгөн. Башкы подрядчы Аманат Курулуш Инвест компаниясы май айында бардык үйлөрдүн курулушу бүтөөрүн айтууда. Курулуш иштерин көзөмөлдөө президенттин иш башкармалыгына тапшырылган. Турак үйлөрдөн сырткары социалдык объектилерди куруу иштери уланууда. Баткен районунун Чоң Тала айылында 225 орундуу орто мектептин курулушу башталды. Бул жердеги канча акча сарпталып турган акча баары толугу менен турат. Азыр биз бул жердеги курулуш компаниясынын жетекчиси менен сүйлөштүк. 1-сентябрга толугу менен буйруса сапаттуу ошону менен бирге бүтүрүп берем деп туруп сөз берди. Бул мектеп Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Арис уюму тарабынан курулуучу куралдуу жаңжал учурунда жабыркаган облустагы 15 социалдык имараттын бири. Өткөн жылы чек арада орун алган куралдуу жаңжалда мектептин 2021 жылы курулуп пайдаланууга берилген 1-окуу корпусунун имараты толугу менен талкаланып, калган 3 корпусу да жабыркаган болчу. Жалпы биздин районубуздун аймагында 10 азыркы учурда социалдык объектиде курулуш жумуштары жүрүп атат. Мунун 6-өсү мектеп, 3-өсү бала бакча, 1-өсү ФАП. Бул курулуштар Аксай, Карабак, Төрткүл айлык мөлтөрүнүн аймагында жүрүп атат. Бул коголаңдуу окуяда жабыркаган социалдык объектилерди калыбына келтирүү жумуштарынын алкагында болуп атат. Бүгүнкү күндө 332 үй толугу менен бүткөн, анын 200дөн ашуунуна тургундар кирип жашап жатат. Калган 100 үйдөн ашууну турак жайда кошумча жумуштар пайда болуп, ошолорду оңдоп түзөө жумуштары жүрүп жатат. Курулуш иштери кыш мезгилинде жасалгандыгына байланыштуу кошумча жасала турган иштер аныкталган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ош шаарынын Ленин көчөсүндөгү кооптуу жарга тосмо дуал куруу башталат. Каланын так ортосундагы кооптуу тилкеде 32 жеке турак үй, 17 соода түйүн урап кетүү коркунучунда турат. Унаа каттамына дагы таасир этип, жолдун бир капталы көчүп кеткен. Учурда кооптуу аймакка узундугу 90 метрди түзгөн дуал жана Ленин көчөсүн толугу менен реконструкциялоо долбоору башталды. Кийинирээк алдыңкы сюжетте. Ош шаарындагы эң чоң Ленин көчөсүнүн аягындагы бул кооптуу аймак көп жылдан бери каралбай, жол унаа каттамына дагы коркунуч жаратып келген. Шаардын так ортосундагы бул жардын алдында канаттуулар базары жана жыгач устаканалар жайгашкан. Бул мезгилге чейин кооптуу тилкеден улам Ленин жолу дагы оңдолбой калган. Учурда тосмо дуал курууга каражат бөлүнүп, Ленин көчөсүнүн реконструкциялоо долбоору башталды. Ленин көчөсүнүн 517 дарегиндеги кооптуу аймакка өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы 2018 жылы корутунду чыгарган. Шаардын так ортосунда кооптуу тилкеде 32 жеке турак үй, 17 соода түйүн жардан көчүп кетүү коркунучунда турат. Жардын четиндеги негизги жолдун дагы жарымы урап, унаа каттамына кооптуулук жаралган. Бул мезгилге чейин жергиликтүүлөрдүн жарымына жер берилип, компенсация дагы төлөнгөн. Бирок шаардыктар кооптуу аймакты бошотуудан баш тартышкан. Анан эми биз тараптан ошо Олдой жагында, төмөн жагында, жогору жагында турак үйлөр жайгашкан деп айтылып атат, бирок негизги ыңгайсыздыкты каттамга жараткан. Биз буга чейин ошо дайыма эле эскертүү берип келип атабыз. Ошол аймакта бир 2-3 жаранга
ошол жер урап кетүү мүмкүнчүлүгү кооптуулугу бар депчи. Анан эми жаран деген жаран экен, өзү каалоосу менен биз эскертип эле чектелип келип атабыз. Бирок жаран өзү менен биякта отурукташып калган деген бир шылтоосу болуп атат. Кооптуу тилкеге узундугу 90 метр, бийиктиги 6 метрде түзгөн тосмо дубалдын долбоору даярдалган. Тирөөчү дубалга шаардын казынасынан 23 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Учурда мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү иштери башталып, жолдун четиндеги жеңил типтеги сода түйүндөрдү алууга эскертүү берилген. Курулуш иштерин июнь айына чейин бүткөрүү пландалган. Эгер бул кооптуу участкага бул подпорный стенаны курбай турган болсок, бул жерде азыр өзүңөр дагы күбө болдуңар. Бул жерде оор техникалар, грузовой техника жүргөндө жолдун жарылып, техника бир авариялык абалга келип калчу. Өтө мындай кооптуу аймак болуп эсептелген. Ошонун себебинен бүгүнкү күндө биринчи кезекте подпорный стенаны бүтүрүп, андан кийин ушул көчөнүн эки чекесине тротуары менен, суу кетүүчү арыгы менен, анан жолу менен кошо 1 километр участканы быйылкы жылга жасалуу бүтүрөлү деген планда турабыз. Убагында компенсация төлөнүп берилип, жылдырууга тийиш болгон үйлөр бар. Аларды жылдырыш керек. Андан сырткары мына кооптуу участканын ылдый жагында Тоок базарда болот. Ошонун үстүндө дагы бир жеке менчик жерлер бар экен. Аны дагы жердин ордун чечип, ошол жерде курулуштарды бүгүнкү күндө жылдыруу иштери жүрүп жатат. Тосмо дубал менен бирге Ленин көчөсү реконструкцияланат. Долбоордо каралгандай көчөнүн 1 чакырымына асфальт төшөлөт. Анда Мамаджанов көчөсүнөн Касымбеков көчөсүнө чейин толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, драмтеатрдан баштап жаңы автобекетке чейин 1 тараптуу жол болот. Жолдун 1 чакырымы шаарга, ал эми 2 чакырымы Кара Суу районуна карайт. Ленин көчөсүн 1 тараптуу кылуунун негизги максаты калаадагы жол тыгынын жоюу. Действительно, баягы жар боюнда жайгашкан объектилер бар. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ишканалар, кадастр, архитектура, МЧС, жана тиешелүү башка службалар менен биргеликте ошол үйлөрдүн тиешелүү документтерин тактоо иштери жүрүп жатат. Андан тышкары ошол эле аймакта жайгашкан жарандардын өзүнө тиешелүү ошол жерде кварталдык комитеттер, ошол боюнча иш алып барган тиешелүү айылдык аймактык башкармалык башкармалыктар тиешелүү эскертүүлөрдү берген. Буга чейин шаар мэри кооптуу тилке менен таанышып, жолдун эки тарабын кеңейтүүнү тапшырган. Көп жылдар бою коркунуч тудуруп келген аймактагы тургундарга атайын жери бөлүнүп, мамлекет тарабынан суудалар төлөнүп берилген. Мындан улам аларды көчүрүү талабы коюлган. Ош шаарында быйылкы жылы жол оңдоого жергиликтүү казынадан 350 миллион сом бөлүнгөн. Учурда каланын 2 негизги көчөсүн оңдоо планга кирген. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Жакынкы күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорундагы ашууларда жолдордо көчкү түшүү кооптуулугар. Мындай шашылыш билдирүүнү Кыргыз гидромет агенттиги таратты. Бул 25-29 апрель ишиндеги абанын температурасынын жогорулашына жана боло турган жаан-чачынга байланыштуу экени айтылды. Төмөнкү жерлерде кар көчкү түшүүсү күтүлүп, күрткү жаралып, жолдорго муз тоңуп, тайгак болоорун айтышты. Адистер жолго чыккан автоунаалардын ортосундагы 500 метрлик аралык сакталышы зарылдыгын эске салды. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.